Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Ош шаарында мекеме ишканалардын жетекчилери менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө социалдык тармактын көйгөйлүү маселелери, жаштардын шаардык кеңештин депутаттарынын, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрүнүн сунуштары угулду. Жаштар жана калктын аялуу катмары үчүн ипотекалык турак жайдын жеткиликтүүлүгү, жеке же башка менчик формасында турган бир катар социалдык объектилерди муниципалдык менчикке кайтаруу жана башка маселелер козголду. Сиздердин арзуңуздар укканы, сиздердин сунуштар укканы келсе, 3 айдан кийин ар күнү ошол комиссия менен текшерген. Эл өкүлү алгач жетекчилерди болгон маселелерди жаап, жашырбай ачык айтууга жана таза иштөөгө чакырды. Ошол бүгүнкү айтып аткан, элге айтып аткан маселелер оң жагына чечилдиби же ошол боюнча калдыбы? Ошондуктан бүгүн көйгөйдү ачык айтыңыздар. Жолугушууда Ош шаардык ооруканасындагы бир топ көйгөйлөр көтөрүлдү. 95-жылдан бери шаардык оорукананын айрым жерлери жеке менчикке өтүп кеткендиги айтылып, аны кайрадан мамлекетке өткөрүү иштерин баштоо тапшырмасы коюлду. Ал үчүн оорукана башчысына тапшырма берилип, мэрияга комиссия иш алып барууну айтууда. Шаардык оорукананын айрым аймактарлары бул 95-жылдан баштап жеке менчикке өтүп кеткен жерлер бар экен. Бүгүнкү күндө ал жеке менчикке өтүп кеткен жерлер дагы соттун чечими менен бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарылып атат экен. Бул жакшы көрүнүш десек болот. Ал эми ошол эле мезгилде кечээ биз төрөт үйүнө бардык. Ал жердеги башкача айтканда забор тосула баштаган. Бүгүн атайын биз Ош шаардык мэриясына да тапшырма берип атабыз. Ошол заборлорду алуу боюнча башкача айтканда ошол жердеги оорукчандар кеңири басып турганга шарттарды түзүп берүү боюнча бир канча тапшырмалар коюп атабыз. Шаардык билим берүү башкармалыгы жолугушуунун жүрүшүндө маалымат берип жатып, 280 орунду 85 бала бакча курууга муктаждык бар экенин билдирди. Анткени азыркы бала бакчалар белгиленген санынан көп балдарды алып тарбиялоого аргасыз болууда. Жалпылап алганда шаарда 15 000 бала бакчага баруу үчүн кезекте турушат. Чындыгын айтканда, нормадан ашты. Ошондо эгерде ар бир балага мамлекеттик билим берүүнүн жаңы стандарты боюнча эсептей турган болсок, 80-85 бала бакча kuruu zarur, бүгүнкү 280 орунду. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй, мына туура айттыңыздар. Бюджеттен бөлүнгөн акча мурунку жылдарда 4 миллиондон болмой, кийинки жылдарда жакшы 10 миллиондон бөлүнүп атат. Бул дагы жетишсиз. Анан ошондой эле мектепке чейинки билим берүүдө ремонт маселеси боюнча мектепте мисалы үчүн краска башка бюджеттен берилсе, бала бакчаларга эч кандай ремонт үчүн бөлүнгөн эмес. 544 сомдон гана ата-энелерден ал дагы ыктыяры менен ата-энелерге берилет. Бул дагы жетишсиз. Жолугушуунун жүрүшүндө айтылган маселелердин чечилүүсүнө депутат Маткеримов көмөктөшө турганын убадалады. Айтымында жетекчилердин көйгөйү жогору жакка жетпей калбасын деген ниет менен ушундай жолугушуу өткөрүүнү туура кадам деп эсептеген. Алардын болуп аткан көйгөйдү өздөрүнөн угуп, кээ бирки жерде ошол жогорку жака жетпей калып жаткан маселелер болсо, министрликтерге жетпеген маселелер боюнча мен элдин өкүлү катары ошол көйгөйлөрдү жеткирейин деген максатта мына чогуу баарлаштык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына 3 сааттан ашык бүт уктук алардын көйгөйлөрүн. Кээ бирки ушул мэрия тарабынан чечиле турган, шаардык кеңештер тарабынан чечиле турган маселелерди мына чечкенге жеринде убада беришти. Ал жака жеткире турган маселелерди, мен жогорку кеңештен көтөрө турган маселелерди мен көтөрөм деп өзүм убадамды бердим. Эл өкүлү ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына жогорку окуу жайга кабыл алаарда жардам көрсөтүүгө чакырды. Мимоза Жаныбек кызы, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.